Бегмай Аматова 21 жашта. Жумуш издеп Бишкек шаарындагы бир канча мекемелерге барган. Бирок алардын биринчи талабы иш тажрыйбасын сурайт экен. Жумушка орношо албаган соң акыры чет өлкөлүк жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүүнү ойлоно баштаган. Я искала здесь работу. Мен Бишкектен жумуш издегениме көп болду. Өзүмө ылайыктуу иш таппай жатам. Азыр окуйм, сырттан окуу бөлүмүнө которулуп, чет өлкөгө барып иштеп келсемби деп жатам. Анткени мага туризм тармагында иштеген жагат. Бул багытта тажрыйба топтойн деген ниеттемин. Бирок Кыргызстанда биринчи эле тажрыйбаң канча жыл дейт. Ошон үчүн бир жылдай бекер иштеп тажрыйба топтоого туура келет экен. Борбордон ылайыктуу иш чыккан жок. Же жумуш берүүчүлөргө мен туура келген жокмун, же алардын шарты мага ылайык эмес. Меня не устраивали, возможно, заработная плата или... Бегмай сыяктуу иш издеп жүргөндөргө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстандын жарандары эми Жапонияга жумушка орношо алат. Миграция кызматынын маалыматтык консультациялык борбору жапониялык компания менен жумуш берүү боюнча келишим түздү. Ага ылайык биздин мекендештерди туристтик жайларда тейлөө тармагына ишке орноштурууга мүмкүнчүлүк бар. Маяна $2000 $3500 чейин. Биздин жарандарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө ылайык жогорку деңгээлде маянага жумушка орношууга шарт түзөбүз деген ойдо иш жүзүнө ашырып атабыз. Андан сырткары дагы биздин жарандарга ал жерде тосуп алуу боюнча, жатакана берүү боюнча дагы, социалдык жактан камсыздоо боюнча дагы мыйзамдарына ылайык жумуш берүүчүнүн милдеттенмелери такталган. Эмгек келишиминде Жапон мамлекетинин мыйзамына ылайык биздин жарандарга эмгек жагынан дагы Жапон жарандары бирдей эле укукка ээ. Социалдык жактан дагы дем алуу боюнча айлык маяналар менен бардыгы тең. Теңсиздик жок ал жерде. Бүгүнкү күндө биздин борбор тарабынан жапон тилин билем, Жапонияга барам деген жарандар боюнча тизмегин тактап атабыз. Андан кийинки курстар боюнча биздин жапон өнүктөшүбүз уюштуруп бергенден кийин биз курстарга жолдойбуз. Жапониялык компаниялардын талаптарына ылайык жапон тилин билген 20 жаштан 40 жашка чейинки жарандар ишке алынат. Тил билбегендер курстан окуп жапон тилин өздөштүрүшү керек. Андан соң компаниянын өкүлдөрү менен аңгемелешүүнүн негизинде тандоо болот. Сынактан өткөн кыргызстандыктарга жумуш берүүчүлөр авиабилетин алып берип, жатакана жана башка керектүү шарттар менен камсыздай турганы белгилүү болду. Азыркы учурда Кыргызстанда жумушсуздардын саны 156 миңден ашат. Эмгек рыногунда талаптуу кесиптер ошо тейлөө тармагы, официант, бармен, азыр сулуулук жагында көптөгөн адистиктер керектүүлөт, ошолор аябай керектүүлүү болуп тастыкталды. Курулуш жагында, IT тармагында дагы кесиптер талап болууда. Ал эми Чүй областында көрүндү экономисттер, юристтер, финансы тармагындагылар тилекке каршы жумушсуздар көп, бирок алар өз орду кесиби боюнча жумуш табууга кыйындык экени көрсөтүлдү. Миграция кызматынан билдиришкендей, алдыда Жапон компаниясынын өкүлдөрү Бишкекке келип, айрым маселелер талкууланат. Ошондон кийин канча жумушчу керектелери белгилүү болот. Мындан сырткары виза берүү маселеси да каралмакчы. Жапония сырттан жумушчу күч тартуу боюнча жалпы 300 миң орунду сунуштаган. Анткени аталган өлкөдө жумушчуларга муктаждык күч. Ошондуктан пенсия курагындагылар да эмгектенип жүргөнү айтылат. Белгилей кетсек, ушул тапта Жапонияда кыргызстандык 200дөн ашык жаран иштеп жүрөт. Адина Досумбетова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.